Арыбаңыздар, урматтуу студенттер. Бүгүн сиздер менен мен Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин номер 1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасынын окутуучусу Максутова Жазгүл Жумабаевна. Бүгүн биз сиздер менен татаал сөздөрдүн жазылышы деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты кеп ишмердүүлүгүн мамлекеттик тилдин талаптарына ылайык жүргүзүүгө машыктыруу, татаал сөздөрдүн түрлөрү боюнча маалымат алуу, орфографиялык эрежелерге ылайык татаал сөздөрдү туура жазуу. Ал эми бул сабактан силер төмөндөгү компетенцияларга ээ болосуңар. Жазуу жана ооз-эки кебин логикалык жактан туура, аргументтештирип, так кура алат. Турмуштун ар кандай кырдаалдарында өз оюн ооз-эки жана жазуу формада түшүндүрө алат. Сабакты баштаардан мурун биз алтын эрежелер менен таанышып алалы. Демек, элдик эрежелерди ар дайым эске тутушубуз керек. Тарбиянын жакшысы тагдырдын ачкычы дейт. Демек, мыкты жүрүм-турумуңар менен башкаларга үлгү болгула. Сабаттуу күн сымак, сабатсыз түн сымак. Билимдүүгө ар дайым дүйнө жарык. Сабаттуулук силердин күзгүңөр. Демек, сабаттуу болгула. Башкаларга күндөй жарык, жулуу болуп көрүнөсүңөр. Кеп билген адам, көп билген адам дейт. Демек, сөзгө сөлпүк, кепке кемтик болбогула. Калем күчү изденүү менен акылда, достук күчү биримдик менен жакында дейт. Демек, изденүү менен акылыңарга акыл кошуп, калемиңерди курчуткула. Жылуу мамиле биримдигиңер менен достукка бекем болгула. Кепти көп тыңшаган чечен болот. Сөз укпаган бечел болот деп айтылат. Бири-бирибизди уга билели жана сөзгө конок берели. Сөздүк коруңарды байыткыла. Бечел болбогула. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 26-июнундагы номер 567 токтомунун редакциясына ылайык жүргүзүлөт. Учурдагы эрежелер 9 негизги бөлүктөн туруп, жалпысынан 91 параграф менен берилген. Бул сабакта татаал сөздөрдүн жазылышы жөнүндөгү эрежеге токтолобуз. Биринчи, бириккен сөздөрдүн жазылышы. Параграф 43. Тыбыштык түрү өзгөрүп, түгөйлөрү өз ара бириккен сөздөр бирге жазылат. Жыңайлак, быйыл, каякта, жылаңач, өйүз, жылаңбаш, унчук, кайната, байке, агайын, былтыр, бүрсүгүнү, антип, бүгүн, мынтип, ушинтип, ошентип, басмайыл жана башка сөздөр тилибизде көп кездешет. Былтыр бир жана жыл, бүгүн бул жана күн, быйыл бул жана жыл, агайын ага жана ини, өйүз ал жана жүз. Каякта кай жана жакта,
улутун, улуу жана тын. Өгүнү, ал жана күнү. Кантип, кандай жана этип. Басмайыл, басма жана айыл. Унчук, үн жана чык. Бүрсүгүнү, бириси жана күнү. Кайнене, кайын жана эне. Жылаңайлак, жылаң, аяк. Кошмок сөздөрдүн бирге жазылышы. 44 параграф. Лексикалык мааниси күңүрттөнүп, өз алдынча колдонулуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган сөздөр менен толук маанилүү сөздөрдүн айкашын түзүп, бир маани берип турган кошмок сөздөр бирге жазылат. Кара мүртөз, кечкурун, көбүнесе, ара бөк, балжууран, карагат, алмончок жана башка. 45 параграф. Жанаша айтылган эки сөздүн биринчиси уяң үнсүз менен аяктап, кийинкиси каткалаң үнсүз менен башталып колдонулса, каткалаң үнсүз жумшарып айтылат. Бирок жазууда ага жол берилбейт жана айрым жазылат. Тилгат эмес, тилкат. Коңгарга эмес, конкарга. Колгап эмес, колкап. Ишеним кат эмес, ишеним кат. 46 параграф. Эки түгөйү тең өз алдынча лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөрдөн жасалган кошмок сөздөр бирге жазылат. Асыр эсе, жек сур, ач күсөн, тири карак. Кошмок сөздөрдүн бөлөк жазылышы. 47 параграф. Лексикалык маанисин жоготпой, өз алдынча колдонулуп жүргөн сөздөрдөн куралган кошмок сөздөрдүн ар бир бөлүгү бириктирилбей, айрым жазылат. Көз айнек, алп кара куш, козу карын, ай балта, таш бака, ат тиш, айры куйрук. Кошмок сөздөрдүн бөлөк жазылышы. Кош ооз, ач көз, көк жал, арык чырай, тогуз кат, үч эм, араң жан, кол жазма, басма сөз, көз караш, кол башчы, жол башчы, көз карандысыз, ак көңүл. 48 параграф. Татаал сандардын ар бир бөлүгү айрым жазылат. 11, 1990, 35, 152, 99, 7'den 4 жана башка. 49 параграф. Татаал этиштин ар бир түгөйү айрым жазылат. Чуркап кел, жүгүрүп чык, отура тур, уктап ал, күтө тур, сурап чыга кал, жыгылып кете жаздап барып токтоду, келе жатат. Эскертүү. Жат деген жардамчы этиш кыскарып ат болуп айтылса, ал негизги этишке уланып, угулушунча бирге жазылат. Баратат, келатат жана башка. 50 параграф.
Зат атооч менен этиштен куралган кошмок сөздөр да айрым жазылат. Жардам кыл, салам бер, кол сал, баш тарт, өмүр сүр, таасир эт, азап чек, кол шилте жана башка. Элүү биринчи параграф. Кошмок сөз түрүндөгү татаал сын атооч менен тактооштордун ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылат. Татаал сын атооштор: көк ала, ак саргыл, кара ала, кер кашка, кара көк, сары ала, кара тору, мала кызыл, кызыл чийкел жана башка. Татаал тактооштор: бир кезде, түн ичинде, ар качан, бир паста, кечке жуук, таң эрте менен, ар күнү, таңга мал, эрте менен эрте. Элүү экинчи параграф. Туруктуу сөз айкашынын ар бир сөзү бөлөк жазылат. Кара кылды как жарган, колтугуна суу бүркүү, жумуркадан кыр издөө, камырдан кыл суургандай, мурдун балта кеспеген жана башка. Элүү үчүнчү параграф. Тууранды, сырдык, мадал сөздөр, байламта, жандооч, бөлүкчөлөр толук маанилүү сөздөр менен тизмектешип айтылганда, алардын ар бири бөлөк-бөлөк жазылат. Өтө кооз, ого бетер, бар эле, ар нерсе, ар ким, кимдир бирөө жана башка. Үчүнчү. Кыскартылган сөздөр жана алардын жазылышы. 54 параграф. Башкы тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөр баш тамга менен жазылат. ОШМУ. Ош мамлекеттик университети. УАК. Улуттук аттестациялоо комиссиясы. 55 параграф. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда, кыскартылган сөздүн айтылышына ылайык мүчө кичине тамга менен жазылат. Мисалы, ОШМУнун, БУга, КУнун, УАКтын, МАИнин, КТРдин жана башка. 56 параграф. Биринчи муундарынан кыскартылган жалпы татаал сөздөр кичине тамга менен башталып, бирге жазылат. Химфак, физприбор, филфак, турфирма жана башка. 4. Кош сөздөрдүн жазылышы. 57 параграф. Кош сөздөрдүн бардык түрү ортосуна дефис белгиси коюлуп жазылат. Сак саламат, аман эсен, күч кубат, 2-3, улам-улам, бала-бакыра, ыпыр-сыпыр, тарс-турс, жылт-жулт, дары-дармек, сак-саламат жана башкаларды мисал келтиребиз. Ушуну менен биз бүгүнкү сабакта татаал сөздөрдүн жазылышы боюнча түшүнүп алдык. Анда эмесе, кийинки сабакта биз бышыктоо сабагын өтөбүз. Саламатта тургула.